Саламатсыздарбы? Мен Иманалиева Бекимаймын. Казакстандагы болуп аткан окуя боюнча, митинг боюнча айтып коеюн дедим. Азыр өзү доор алмашты. Азыр бир ааламдык жашоо келди. Азыр пендечилик жашоо менен жашай бергенге болбойт. Жана башчылар дагы мурункудай эскиче башкара бергенге болбойт. Арсаналай Абдулдаев Кудай катары жалпы адамзатка, кыргызга багыт көрсөтүп атат. Улуттар, башчылар, окумуштуулар келип багыт алып, жаңыча системаны өзгөртүп, ушу жаңы эреже, жаңы тартип менен жашоо уланып кетиш керек да, мындан ары негизи. 2 жыл мурун биз илимдеш Майрам эжекебиз экөөбүз ошол Жаңы Кудайдын атынан Астанага барганбыз. Эмнеге дегенде биз ал жактан ошол Дариха Назарбаевага, Нурсултан Назарбаевге, мүмкүн президентине ошо жолугуп Жаңы Кудайдын сөзүн жеткирели дегенбиз. Эмнеге дегенде казак эли өзү кыргыз элине жакын эл. Анан Нурсултан Назарбаев, Дариха Назарбаева булар ата жолу дегенди жакшы түшүнөт. Демек ошол бул доор алмашкан деле ушул бир куткаруучу болуп дайындалган ааламдан Арсаналай Абдулдаевдин сөзүн деле жакшы түшүнөт болсо керек деген жакшы ой менен барганбыз. Биз барганда Дариха Назарбаева жок экен, ал башка мамлекетке учуп кеткен экен. Касым Жомарт Токаев болсо кабыл албайт экен. Анын ошол өзү негизи мына элди кабыл алуучу күндөр бар экен, бирок биз алга попадать эткен эмеспиз. Анан биз бирок каттарды таштадык, Дариха Назарбаевага таштадык. Анан ошо Нурсултан Назарбаевдин өзүнүн жаңы салынган отурчу жери бар экен. Ошол жерге барсак, эмнеге келдиңер деп сурап, ошо пропускной пунктта бул эмне деп катыбызга чейин ичинде эмне жазылган, бул эмне китеп деп китептерди алып алган болчу экен. Сурашты аябай, анан кайра жок, силерге киргенге болбойт экен деп кайра. Анан биз ушул жок дегенде бир жардамчысы болот да. Анан ошо жок дегенде бир жардамчысы укса, анан ал жеткирсе, мүмкүн ошо Дариха Назарбаева аркылуу, Нурсултан Назарбаев аркылуу бул илим дүйнө башчыларына жетер, мүмкүн ошол дүйнөдөгү улуттарга, ошол куткаруучу адамды издеп жүргөндөргө жетер. Мүмкүн булардын ушундай бир кызматы бардыр деген оюбуз болгон да. Андан чыгып биз аларда ошо ГКНБ деп экен, Комитет национальной безопасности деп эле айтылат экен. Ал жака барсак, бизде болсо тескерисинче мындай мазакташты, кантип эле ушу кыргыздардан ушундай куткаруучу чыксын деген сыяктуу. Кантип эле ушул биз ошо кыргыздарга мындай багыт сурайбызбы, силер өзүңөрдүн жашооңорду көрүп алгылачы, билип алгылачы деген сыяктуу сөздөрдү айтышты. Анан биз катты деле бердик ал жерге. Анан ошентип келе бергенбиз, бирок алардан бизге эч кандай мындай обратный связь болгон эмес, болгон жок. Мына көрүп атасыздар, Назарбаев аргасыз Дубайга учуп кетти. Өзүн эл басы деп, журт атасы деп атпайбы? Анан эгер Жаңы Кудайды таанып, багыт алып, мындай элге жаңыча өсүүчү жолду көрсөтсө, мүмкүн ошол дүйнө башчыларына дагы жеткирсе, мүмкүн алар түшүнүп, мүмкүн аларда дагы бир улуулукка карай бир өзгөрүү болмок да. Андай болгон жок. Анан көрүп атасыздар, бул өзү кырсык да, бийликтен ажыроо, бул өзү бийликтен кырсыгуу. Революция болгону менен адамдын аң сезиминде эволюция болбосо, өсүү болбосо, баары бир ошо кыйынчылык боло берет, кырсык боло берет, токтобойт, өлүм көбөйөт. Жаңы Кудайдын эле максаты ошол, жалпы адамзатты, кыргызды ошол кырсыктан, өлүмдөн
куткарып калуу. Бул Казакстандагы болуп аткан нерсе башка улуттарга дагы, анан кыргыз бизге дагы мындай көрүнө бир мисал болсун болуп атат да. Мисалы үчүн эгер Садыр Жапаров деле азыр мындай эски системада туруп атат да Кыргызстан деле. Ошо эски система менен тура берсе, эскиче эле башкарам деп ойлой берсе, көпкө узабайт. Эл баары бир мындай чындыкты табат да, бир күнү тааныйт. Анан ошондо өзүнө деле жакшы болбой калат. Ошон үчүн азыр сый эле өткөрүп берсе, ошо чын эле кыргыз элинин өнүгүшүн кааласа, анда ошол Жаңы Кудайды Кудай катары таанып, тактыны өткөрүп бериш керек. Бул өзү Жаңы Кудайдын талабы, анан аткарбаган адамдар аябай кырсыгып атканын, өлүп калып атканын да көргөнбүз. Кыргыз журту улуу экенин таанып, Жаңы Кудайды таанып, өсүп кетишин каалайм да. Анан бул нерсе эртерээк болсо, канчалык эртерээк болсо ошончолук жакшы. Эгер кечеңдей берсе, анда албетте кырсык, кыйынчылык ар тараптан көбөйө берет. Андан эч ким куткара албайт. Медицина деле, дин деле, окумуштуулар деле, бийлик деле. Куткаруучу бир гана Жаңы Кудай Арстаналай. Баары бир ошол бир окко кыргыз деле, жалпы дүйнө башчылары деле, улуттар деле такалат. Ушуну айтып коеюн дедим.